Кыргыз жарандары биринчи жолу Британиядагы фермаларга келип иштеп жатышат. Алардын жумуш жана жашоо шарты кандай? Бат-баттан иштеш керек экен да. Норма саатына 5 ящиктен териш керек. Минимально. Баттыраак иштегендер жакшы акча алып атышат. Акча жагында акчасынан проблема эмес. Жума сайын берет. Бул жерден биз тамактанып жүрөбүз. Мен Москвада иштейт элем мурун. Мен ошол жакта деле ушул жерде мына азыр менет кылып жүгүрүп ташыган айлыкты ошол жакта деле алат элем да негизичи. Айтты, силерге жакпайбы, кете берсеңер болот бияктан. Эртең эле 300 киши биз киргизип алабыз. Эки миң жыйырма экинчи жылы май айында Британиядагы сезондук айыл чарба жумуштарына Кыргызстандан жумушчулардын алгачкы тобу келди. Аларды Станстед аба майданынан Кыргызстандын Британиядагы элчиси тосуп алып, фермаларга узаткан. Алардын ал жайын сурап, иштеген шартын көрүп келгени Редфорд аймагындагы Tasker Partnership аттуу англис фермасына бардым. Мен азыр Британиянын фермаларынын бирине турам. Дал ушул жерге Кыргызстан аркылуу алгачкылардан болуп кыргыз мигранттары келип фермада иштей баштаган. Учурда бул жерде мекендештерибиз малина, кулпунай терип иштеп жатат. Биз алардын шарты менен кененирээк тааныштыралы. Фермада малина жана кулпунай бышып калыптыр. Жумушчулар ишин таң эрте туруп баштайт экен. Алардын бири Темирланды иш үстүндө кезиктирдик. Условиялары жакшы эле, эмелери зарплаталар жума сайын төлөп берет. Өзүбүз дагы жумасына бир жолу эс алабыз. Азыр минимальный 10 сааттан иштеп атабыз. Баян чөрөк азыраак болчу, уже азыр сезон башталып атат. Жумуш саат 6-да башталат, кээде 5:30-да, кээде 7-де башталат. Башында почтовой работа кылдык. Андан кийин биринчи клубникага барганбыз. Клубникадан бияка которулуп келдик. Клубникада бир жумада иштедик. Кайра бул малинага келдик да. Биздикилер ошо көбүнчөсү малинада, клубникада болчу. Клубникага которулуп келдик да. Жумуш силер көрүп аткандай эле бат-баттан иштеш керек экен да. Норма күнүнө саатына 5 ящиктен териш керек. Минимально. Уже 5 ящиктен көбүрөөк терсең, уже көбүрөөк аласың. Андай стандарт ошондой 5тен тере берсең, обычный зарплата алып турасың. Көбүнчөсүнүн эле зарплатасы кызык бияктын. Кээ бир жерлерде ошондой объем, кээ бир жерлерде почтовой. Ошолорун тактап эметип келгендери жакшы. Бул жерде англис тилин билсе жакшы, бирок орус тили деле жетиштүү. Себеби фермаларга жөнөтүлгөн топторго англис же славян тилин билгендерди чогуу коюшат. Кыргызстандан дагы башка өлкөдөн да барбы? Ооба, биякта башка өлкөдөн көбүнчөсү мурунтан бери иштеп келаткандар румын, болгарлар экен да. Алар уже канча жыл, 5 жылдан иштептир да ужечи. Эмелер непалисттер бар, Индонезия бар, украинецтер бар. Жатабыз. Темирлан жубайы менен чогуу иштейт. Алар караванга барып, убакыт кетирбей, түшкү тамак ашын ала келип, иштеген жеринде тамактанышат. Жерде мындай кылып алып келип аласың. Мындай сыяктуу обед. Тамактануудан кийин жубайлар иш тартиби тууралуу кеңири айтып беришти. Негизи баралы дегенибиз общий эле чечим болду. Семейный. Кыргызстанда айтылгандай эле баары. 7-8 сааттан иштеп атабыз. Малина теребиз. Негизи клубникага келгенбиз, анан клубниканы кичине тердик, андан кийин кайра малинага өттүк. Негизи жубайлар көп эле бул жакта? Жубайлардан 4-төбүз бар, кыргыздардан. Казактар да келип атат. Алар да жубайлар менен келип атышат да. Кандай артыкчылыгы, кандай өзгөчөлүгү бар экен жубайлар болуп келгени, бир үй бүлө болуп келгени? Биринчиден кичине көбүрөөк акча тапканга мүмкүнчүлүк болот экен. Экинчиден бири-бириңди карап, кичине болсо дагы поддержка болот деп ойлойбуз. Жардам берип, мындай
Эми конечно эки киши жакшы экен да, бир эме семья по-любому кичине жаңгыз келгенче семейный кээ бирөө семейныйлар ошо мындай аялдарын албай келип кичине өкүнүп атышат да. Бияктан семейный келиш керек экен, жакшы экен деп. Семейный келген жакшы экен, монтип иштейбиз. Мына биякта дагы эки семейный бар, ошо төртөөбүз бир эмеде группабыз. Мында бир туннелге киребиз, ошо бир туннелди собирать этебиз. Кайра чыгып бири-бирибизге жардам берип, мында айланып киребиз. Ошо жумуш эми мындай карап турсаң кичине оор эле, жеңил эмес, конечно. Малинадан мындай колдоруң перчатка кийип алышың керек, кичине мондай тытылат. Кулпунай ушундай малина терчү элексиз? Жок. Огороддо эмне эме терчүбүз. Бизде карагат бар болчу. Эң сложный ошо карагат болуш керек, карагат тергенчи. Булар кичине жеңилирээк, бул чоң-чоң болчу. Терип калчубуз ошентип. Мен бияктан ошо көп теришиң керек, мындай объем да. Канча көп терсең ошончо көп аласың да. Норма деген түшүнүк жок экен. Биз норма деп ойлоп кээ бирөө пачсой деп келгендер бар экен, кээ бирөө мындай бир саатына мынча терип койсом эле болот деп келгендер бар. Күнүнө ар кайсы ящикке коюлат экен фунт. Примерно бүгүн бир 3 фунт деп коюшу мүмкүн экен. Эртең может 4 фунт деп коюшу мүмкүн экен. Бияк фермадан да зависит эткен, сезондон да зависит эткен да, эмеси көбүнчө. Келечекте кандай пландарыңыз бар? Эмне кылалы атасыздар? Келечекте үйгө кайтып, анан кичине бизнесибизди улантып кетүү. Бул жака кайра келели деген ой барбы? Кайра мындай келсек деле болот, бирок эми бул сезонду бүтүрөлү пока, анан ойлонуштурабыз дагы. Может, эметсе кайра да иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк болсо келип кетебиз. Урушта туруш жок дегендей, жубайлар жумушун улантууга кетти. Малина терүү шамдагы айлыкты талап кылат. Күнүмдүк норманы толтуруу үчүн тынбай иштеш керек. Болот. Бул жерде чогуу иштеген дагы бир үй бүлө менен тааныштым. Мен Нарын областынан келип иштеп атабыз. Буюрса иш жакшы ойдогудай эле болуп атат. Биринчи келгенде негизи клубника терип атканбыз. Клубника кичине оорураак болгондуктан ушу малинага которуп, малинага иштеп атабыз да. Мен ушу семья менен келгем. Үй бүлө менен. Бала чакаңыздар барбы Кыргызстанда? Ооба. Бала чакабыз бир кызым бар. Анын чоң атасы менен чоң апасына чыгып келгенбиз. Бияка келгенде чыгаша кетирип келгенсиздер да, эми виза, билеттер сыяктуу. Ошолорду чыгашаларды актап азыр кандай чогулуп калды акча? Ошо чыгашаларды эми жаап бүттүк. Эми өзүбүзгө иштеп баштадык, ушул жумадан баштап буюрса. Бир ай ошо чынын айтканда чыгашабызга иштедик. Эми 5 кол тең эмес, эми кээ бирлер болот. Ар кандай кээ бирөөнө оңой болот, кээ бирөөнө жеңил болот дегендей. Малина кулпунайды терүүгө жеңилирээк болсун деп, аны жерден бийигирээк өстүрүшөт. Ар бир жумушчуга араба, атайын идиштер берилет. Жашиктер толгондо аларды бир жерге чогултушат. Иштегенде перчатка тагып иштеш керек обязательно, себеби малинада тикендер бар. Мондай колуңарды ичкериге чейин салып артындагыларды алганда колуңарга тикен кирип монтип кызыл болуп аймалып калышы мүмкүн. Абдулла Британиядагы сезондук жумуштарга биринчи жолу келген. Жумушчулар ферманын эрежелерине акырындап көнүп келатышат дейт ал. Негизи териш жеңил эле. Ушинтип эле иштейбиз. 3 саатта бир эс алуу болот. Тыныгуу. Брейк деп коет бул жакта. Ошо ар 3 саатта жарым сааттан брейк болот. Ошо 3 саат бирок тынбай иштеш керек. 3 саатта отурбайсың, телефондо сүйлөшпөйсүң, ошо башка нерселер кылбайсың. Анан туалетке барганга болот, суу ичкенге болот. Анан ар кайсы фермада ар кандай закон экен, кээ бир фермаларда аркаңдан жүрүп тезирээк иште, бат иште деп айтат экен. Бирок биздин Таскер Партеншип фермабызда антип айтпайт. Бизде себеби жанагы объемго болгон үчүнбү ошентип өзүңө коюп коет. Жөн гана таза тер, жакшы тер деп ошентип эле айтышат. Каарманыбыз айылда чоңойгон, ал буга чейин деле талаада иштеп көргөн. Айылдагы жумушка көнбөгөндөр бул жерде кыйналышы мүмкүн дейт ал. Негизи мен өзүм айылда чоңойгом, айылда ушундай жумуштар кылып чоңойгом, ошон үчүн мага анчалык деле кыйын болбой жатат. Бирок кээ биркилер кыйналып, чындыгында жумуш жакпай ошентип кетип калгандар дагы болуп жатат. Ошон үчүн ушундай жумуштарга даярмын, мен иштей алам, көзүм жетет дегендер келгиле.
Британиялык фермада иштөөнүн өзгөчөлүктөрү, айырмасы да бар. Бул жумуштар Кыргызстандагы жумуштарга окшош эле, бирок шарттары бир аз башкачараак, жакшыраак дегендей. Мисалы Кыргызстанда малиналар ушинтип эгилгендерин көргөн эмесмин, жана токой сыяктуу кылып эле эгишет, анан бул жерде ошо тергенге дагы жеңил, удобный ошондой. Бирок ар кайсы фермаларда жашоо шарт, жумуштар ар кандай болот экен. Мисалы клубника малинада жумуштар бир аз жеңилирээк. Бул жака келишибизге 100 000 сомдой чыгым кеткен. Ал эмнелерге визага 40 000 сомдой акча кетти. Анан билетибизге 28 000 сом кетти. Кийин бул жака 16 500 фунтка айлантырып, 150 фунт кылып алып келдик. Ошол кеңири жетет экен айлык чыкканга чейин, жей ичип турганга. Негизи жумуштан кийин аябай чарчасаңыздар керек. Эмне кылып күн өткөрөсүздөр? Кандай болот? Жумушта биз ушу тик туруп иштейсиң, ошонусунан бир аз бутуң ооруп калат. Анан о малина тергенде колуң жогоруга көтөрүп тергениң үчүн желкелериң бир аз ооруйт. Анан анчалык деле каттуу чарчабайсың. Мен өзүм жумуштан барып ошол 1 саат, 2 саат, 3 саатка чейин ошо телефондо өзүм прямой эфирлерге чыгам. Өзүм блогермин. Ошентип эгерде мен өтө каттуу чарчап калганымда ошентип чыкпасам керек эле деп ойлойм. Андан көрө эс алганым жакшы деп. Анан кээ бирки балдар футбол ойногону барат, теннис ойногону барат, тренировка кылганы барат. Ошондой залдар бар, алар бесплатный бизде, ферманын өзүндө бар. Буга чейин дагы башка чет жактарда иштеп келгенсизби? Россияда 2 жыл жүрүп иштегенмин. 1 жыл стройка курулуш тармагында иштегем. Кийин жеткирүү кызматында, курьерский службада иштегем. Россияга караганда өзгөчөлүгү бул жакта акчаңды алдап койбойт, убагында берет. Анан дагы айлыгы бир аз көбүрөөк, бирок келиш эле кыйын, ошо келишке бир аз очередь болуп, ошентип келиш кыйын болуп жатат. Анан ошо түз эле Россиядагыдай түз келе турган болсо, бул жак өтө сонун болот. Негизи мен үчүн жумуштары Россияга караганда жеңил жумуш. Россиянын стройка тармагындагы жумуштарга караганда, курулуш тармагындагы жумуштарга караганда жеңил жумуштар булар. Кыргызстандан Британияга биринчилерден болуп 40 киши келген. Алардын 20сы капуста фермасына жөнөтүлгөн. Калган 20 жумушчу малина өстүргөн фермада калган. Кол көнүп баратат да, башында часовка төлөп аткан, андан кийин эме кылып калды, объемго иштеп калдык. Объемго иштегенде кичине көбүрөөк баттыраак иштегендер жакшы акча алып атышат, акча жагынан. Акчасынан проблема эмес, жума сайын берет. Ишке деле почти көнүп калдык. Жолубузду улай кулпунай терген жумушчулардын шартын көрүүгө жөнөдүк. Ошол кезде бизге бир мекендешибиз басып келип, жумушка байланыштуу көйгөйүн бөлүштү. Мен келгениме 1,5 ай болду. Оштон болом өзүм. Англиянын Редфорд деген шаарына келгенбиз. Малина клубника тергени сезонный ишке. Биз ишибиз жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок биз ал жактан Кыргызстандан договор кылганда, биз окуганда договорду 10 фунт саатына деп 8 саат минимальный, максимум 10 саат иштейсиңер деп бизге айтканда. Анан ал жактан бизге ошондой договор болуп, бул жака келгенден кийин бул жактан сдельный кылып койду да биздин иштичи. Сдельный кылып койду. Биз азыр мисалы бул жерде ар түрдүү мамлекеттен келип иштейт. Бу жерде основной ошол башка мамлекеттер бул жака 10-15 жылдан бери келип иштегендер бар экен. Алар тез терип, бизден караганда тез терип, топ пикер болуп, топ пикер дегендин мааниси бул ким биринчи жакшы терсе ошол топ пикер. Ошол топ пикерге ал мисалы күнүнө 100 ящик топтойт. Биз болсо мисалы биз 5 ящиктен баштадык. Мисалы мен өзүм 5 ящиктен баштадым. Ошол секин көтөрүп атып, азыр мен 43, 45, 60ка дейин жакшы иш болуп, малина көп болгондо мен 60ка дейин терем да, малинанычы. Анан 60ка дейин теребиз. Бирок малинаны ящиги аз терсең көбүрөөк акча суммада төлөп берет. Что булар өздөрүнүн минимальный айлыгын чыгарыш үчүн. Көбүрөөк терсең уже ценасын түшүрүп берет да, мындайча айткандачы. Ценасын түшүрүп 1,90га чейин түшүрүп 1,20га чейин түшөт деп атат, аны биз билбейбиз. Айбек мурун Москвада иштептир. Англияда тапкандай айлыкты Орусияда деле алчу экен. Негизи
Мен Москвада иштейт элем мурун. Мен ошол жакта деле ушул жерде мына азыр мээнет кылып жүгүрүп ташыган айлыкты ошол жакта деле алат элем да негизичи. Эми мен айткым келбейт Англияда жаман андай мындай депчи. Просто ал жакта договор кылганда, ал жактын договору менен бул жактын договору бизге соответствовать этпей калды. Биринчиден. Экинчиден бул жакта келип жүргөн, иштеп жүргөн адамдар үстөмдүк кылат экен. Мындайча айтканда, алар таныш билиш кылып, аларды карабай, анан бизди карап, караванга айдап, мисалы, ар кандай моменттер болот экен. Ферманын аянты чоң, мында жүздөгөн жумушчу иштейт. Алар ар башка өлкөдөн келген. Мисалы, Кулпунай талаасында иштегендердин көбү негизинен индиялыктар жана непалдыктар. Терген мөмө жемиш тракторлор менен кампага жеткирилет. Бул жерде аны иргеп, тазалап, сатыкка даярдашат. Британиянын мөмө жемиши чет өлкөлөргө жөнөтүлөт. Бул фермалардын органикалык мөмө жемиштерине суроо талап жогору жана баасы да кымбатыраак. Сезондук жумушчулар караван үйлөрүндө 2-3төн болуп чогуу жашайт. Бул жерден биз тамактана турган жербиз. Караван үйдүн шарты жаман эмес. Эмеректен тамак ичкен стол, олтургучтар менен. Болгону бизге комнаталар кичине тар болгон үчүн эле биз. Кыргызстандын желеги бул жерге көрк берип турат экен. Шкаф, керебеттери бар. Ашканада тамак бышырган плита, муздаткыч коюлган. Газга бышырабыз. Газ холодильниктер кичинекей. Жума сайын ошо барып биз тамактарды алып келебиз. Холодильниктин ичинде тартып көрөсүң, кандай болот. Бул жакта продукттар турат бизге. 5 адам жашайбыз да бул жерде. Бuyakta жатаканалык. Ар бир каналда 2 баладан. Жумуш бүткөндө дем алыш күндөрү чогулуп эс алган жер, футбол аянтчасы, спорт залы да бар. Мекендештерибиз дем алышта Британиянын башка шаарлары, белгилүү жайларын көрүп келишет. AgriHR жумушка алууну Fruitful расмий операторунун аккредитациясы менен жүргүзөт. Британияда ушул сыяктуу 4 компания иш алып барат. Кыргыз жарандары да Fruitful оператор аркылуу келишкен. Бүгүнкү күнгө чейин кыргызстандык жумушчулар тууралуу пикирлер жакшы. Анткени алар сылык жана иштөөгө ынтызарлыгын көрсөтүп, белгиленген көрсөткүчкө жетүүгө аракет кылып келишет. Ар дайымкыдай эле жаңы келгендер бир нече даттануулар менен кайрылышты. Анткени биз баарына бирдей жакпашыбыз мүмкүн. Ошондой болсо дагы кыргыз жумушчулары ишти өздөштүрүп кетери боюнча менде эч кандай кабатырлануулар жок. As many different nationalities working with us as possible. So what kind of complaints do they? Алар жумуш шарты тууралуу кандай маселелер менен кайрылышты эле? They are not complaining much about. Алар жумуш шарты боюнча көп деле кайрылышпайт, бирок көбүрөөк маалымат сурап турушат. Андай учурда кантип жардам көрсөтөсүздөр? Биз алардан маселени тактап, аны чечип бергенге аракет кылабыз. There are no more complaints in the future of this style. Tasker Partnership фермасы Англиянын Редфорд шаарында жайгашкан. Бул фермада 20 кыргыз жараны малина, кулпунай теришет. Айрымдары мөмө жемишти сорттогон кампада иштейт. Ооба учурда алар фермада башка улуттар менен чогуу иштеп жатышат. Азырынча жалаң жакшы пикирлер бар. Быйыл Кыргызстандан бул фермага бир гана топ жумушчулар келишти. Биз май айынан ноябрга чейин түшүм жыйнайбыз. Бирок бизде январдан декабрга чейин дагы иштечү жумуштар бар. Ал нерсе визанын мөөнөтүнө дагы байланыштуу. Анткени виза 6 айга гана берилет. Ошондуктан январда келген жумушчулар жайда кетиши керек. Жай мезгилинде келгендер декабрда кетет. Учурда виза түзүмү ферма үчүн жакшы иштеп жатат. Айрым мекендештерибиз төлөм боюнча маселе көтөргөндүктөн алардын кызмат акысы кандай төлөнөрүн сурадым. Аларга минималдык 10 фунттан төлөнөт, айрымдары саатына 12 фунтка чейин тапса болот. Эгер алар көрсөтүлгөн көлөмдөн көбүрөөк терсе, көбүрөөк табышат. Сиздерге бул айдаган тракторун көрсөтүп берейин. Англиядагы фермаларда айрым кыргыз мигранттары өз жөндөмүнө жараша иш тапканы да бар.
Сапарали Патаев Британиянын Кембридж аймагындагы фермалардын биринде трактор айдап, алма багына азык чачат. Бул жакта жаңы технология, жаңы методдор колдонулат экен. Ал эми ошондой эле Россияда дагы иштеп келгенмин. Россиядагы менен бул жак салыштырганга болбойт. Анткени бул жакта адамдардын мамилеси, жумушчулардын укуктары абдан корголгон. Жана ошондой эле бул жака келем деген жаштарга англис тилин мыкты үйрөнүп, жана ошондой эле башка техникага болгон жөндөмдөрдү мыкты өздөштүрүп, күбөлүктөрүңүздөр менен, айдоочулук күбөлүктөрүңүздөр менен келсеңиздер дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралат экен. Сапарали бул ишке компаниянын Орусиядагы филиалы аркылуу өткөн. Аны менен кошо келген бир топ жумушчу башка фермаларга бөлүнгөн. Британиянын айыл чарбасындагы мезгилдик жумуштарга жыл сайын 80 миңдей жумушчу зарыл. Буга чейин алардын көпчүлүгү чыгыш Европа өлкөлөрүнөн келген. Соңку жылдары Россия, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу постсоветтик өлкөлөрдүн жарандары жумушка алына баштады. We want to make sure that people have a rewarding time, that they're working here, that they're learning here. Жумушчулар Британияда иштеп гана кетпестен, жаңы ыкмаларды үйрөнүп, аларды өз мекенинде колдонсо дейбиз. Балким эмки жылы, андан кийинки жылдары дагы кызматташууну улантышыбыз мүмкүн. Быйылкы жылга кеминде 1000 адамды чакырууну көздөп турабыз. Эгер баары өз нугунда кетсе, андан да көп жумушчу тартууга мүмкүнчүлүк бар. Адатта биз Румыния, Болгария сыяктуу Европа өлкөлөрү менен кызматташабыз. Учурда Болгария менен дале иштешип жатабыз. Македониядан дагы жарандарды жумушка алуудабыз. Мындан сырткары Орусия аркылуу дагы жумушчуларды алганбыз. Ал жерде орустар гана эмес, Орусияда жүргөн көптөгөн Борбор Азиялык мигранттарды дагы жумушка алдык. Былтыр Орусиядан 4000ден ашуун жумушчу алынды. Былтыр биз 700ден ашуун кыргыз жаран жумушка чакырганбыз. Алар жакшы иштеп, жакшы пикир жаратты. Виза режимин сактоонун маанилүүлүгү боюнча Ишке орноштуруу борбору жумушчуларды өзү тандайт. Кабыл алууну Agri HR компаниясынын Бишкектеги өкүлү жүргүзөт. 1000 квота деп айтылган квотабыз август айындагы заказдар менен токтойт. Ошо менен бүтөт. Бирок бул программа дагы эле улантыла бермекчи, анткени алдын ала сүйлөшүлгөндөй, эгерде филиал өзүнүн ишин жакшы аткара алса, анда кошумча квоталар болушу мүмкүн деп сүйлөшүлгөн. Ошого ылайык жылдын аягына чейин дагы 600 квота берилип калат деп күтүп атабыз. Бишкекте эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Англияга барган адамдар жетери менен качып кетпей, виза режимин сактоо зарыл экенин эскертүүдө. Былтыр коңшу өлкөдөн бир топ адам жетери менен аба майданынан качып кетип, ал өлкө менен кызматташуу биротоло токтогон экен. Фермадан кетип калып, же Британияда калгандар 2%-дан ашса, анда ошол өлкө менен келишим токтотулат. Андыктан кыргыз бийлиги жарандарды эмгек келишимин сактап, эрежени так аткарууга үндөйт. Фермалардагы жумуш, жашоо шарты, аларга болгон мамиле тууралуу маселе чыкса, жумушчуларга кандай жардам көрсөтүлөт? Балдар кандайдыр бир ситуация кабыл болсо, алар менен байланышта болуп, балдар күтүп тургула, биз мына чечишкенге аракет кылып атабыз деп, алар менен ар дайым байланышта психологиялык жардамда көрсөтүп атабыз. Фарид апрель айында Agri HR компаниясынын Орусиядагы өкүлчүлүгү аркылуу Англиядагы фермалардын бирине иштегени келген. Ал жерде 1 ай иштеп кетип калганын айтат. Биз Россия аркылуу келгенбиз бияка, российский компания рекрутер боюнча. Өздөрү зарплатаны айтышты, бүт бардыгын жап-жашыл кылып, тим эле сонун кылып түшүндүрүп беришти. Кичине кеч келип калдык фермага. Эч ким бизди тосуп алган жок. Эмне кылсаңар ошо кылгыла дегендей эле болуп калды биздики. Анан кийин фермада кыргыз балдар бар болчу, дос балдарыбыз. Алар эптеп-септеп бизди жайгаштырды. Эртеси күнү офиске барсак, офис жабык экен. 5 күн эмне кылсаар ошо кылгыла болуп калдык биз. Биз келген себеп эмне үчүн офис жабык болду? Алардын майрамдары болуп калды. Ошол үчүн офис 5 күн жабык болду. Биз 5 күн жөн эле жаттык. Эчтеке белгисиз. Жөн эле эмне кыларыбызды даже билбей. Терүү эрежелери, шарттары кандай экен? Күнүнө 80 фунт төлөп берсе, сиздеген 160 фунттун жумушун жасашыңыз керек. Супервайзерлер постоянно карап турат, силерди постоянно гонять этип турушат. Иштегиле деп. Эми ал деле макул, эркек кишиге ал кыйын эмес.
иштегени келгенден кийин көздү жумуп иштеп койсо деп деле айткан сөздөр болот bundan кийин. Мен деле аны түшүнүп атам. Бирок национальный деление болду. Биздин арабызда, биздин фермада 20 кыргыз бала бар болчу, арасында мен эң улуусу болуп калдым. И англис тилин билгендерден мен эле болуп калдым. Ошол жактан, например, көп көрүп калдым. Бөлүп аткандарын. Барып сүйлөшсөк, баары болот, баары нормально эле болот, кое тургула деп эле кармап турушту. 3 күн иштедик. 3 күнүн ичинде эле билинди ошонун барды. Эртенен кечке чейин эле, например, биз чөп жулдук. 2 жума биз деген только крапива жулдук, 2 жума. Жандын да астында, күнүн астында, не важно. Анан кийин 2-3 күндөн кийин башталды. Жумуш жок. Же жумуш болсо, балдарды кичинекей эле нарушенияларга, например, мисалы, мына отоп бараткан грядканы бүттү, жол бар. Жолдун ар жак бетине барып, бала туалетке барды, кайта жаңы грядкага турду. Тоже бир 3 мүнөттүн убакыты кетти. Аны караванга жөнөтүп салышты. Сен туалетке суранбай кетип калдың деп. Эмне үчүн фермадан кетүүнү чечтиңиз? Биз кайрылдык, бир жолу эмес. Бүт балдар болуп кайрылдык. Кайрылган күнү биринчи эле жообу бизге кандай болду? Бизге доказательство керек. Бардыгын видеого тарткыла. Бирок видео тартканга мүмкүнчүлүк жок. Колуңарда телефонду көрүп калса эле супервайзер силерди автоматически немеге жөнөтөт. Караванга. Биякта 10-15 баланын заявлениясы эчтеке роль ойнобойт экен. Биякта самый главный эмне бул деген бизге доказательство бергиле дейт. И ошонун бардыгы ошентип кошулуп атып, аябай катуу наразычылыкты келдирди. Ошол үчүн мен кетип калдым. Түшүндүрүп деле бербейт. Бияка барып сурасаң, алар деген бетиңе күлүп туруп жооп берип коюшат. Бияктыкы ушундай, башкача болбойт деп. Айтты, силерге жакпайбы, кете берсеңер болот бияктан. Эртең эле 300 киши биз киргизип алабыз. И ошол последний точка болду да мен үчүн, сөздүн ачыгы. Фарид фермадан кетип, Лондонго келген. Бирок ал шаарда да жумуш, батир табуу оңой эмес экенин түшүндү. Бирок Англияга көп каражат жумшап келгендиктен Лондонго барып акча табам деп үмүттөнгөн. Даже Лондонго келем деген күнү да силер документтериңер жок, жумушка орношкон, иштеген аябай кыйын биякта. Бирок бар деле фермадан кеткенден кийин нелегал болуп саналасыңар силер биякта. Дос балдарым өзүм үчүн айта албайм, бирок дос балдарым үчүн айта алам. Алар 2-3 жерге жумушка барды. Алдабайм, биякта да аябай көп. Жакшы адамдар да көп, жаман да адамдар көп. Алдабай эле коеюн, бир мен деле кыргыз балдар, казак балдар менен биякта сүйлөшөм, өзбек балдар менен биякта аябай көп. Биякта кидалова аябай көп. Аябай көп. Акчасын бербей койгондор, квартира берем деп эртеси күнү акчасын алып коюп жоголуп кеткендер аябай көп биякта. Мен эле тааныштарымдын арасында бир 3-4 бала эшикте калып кеткен. Акчаларын которуп коюп квартирага киребиз дегендер. Компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Россия аркылуу сезондук жумушка келген кыргыз жарандары менен байланышы жок экенин, бирок кайрылышса жардам көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Азыркы учурда Россиянын өкүлчүлүгү аркылуу кеткен группалар уже токтоп атат. Анткени ал жакта виза берилбей калыптыр. Кыргыз балдарга биз алардан кеткен балдарга биз андай байланышыбыз жок чынын айтканда. Эгерде кандайдыр биздин дарегибизди таап кайрыла турган болсо, албетте биз даярбыз жардам бергенге. Кыргызстан аркылуу мекендештерибиз Британиядагы сезондук айыл чарба жумуштарына быйыл май айынан бери келе башташты. Бүгүнкү күнү 600дөн ашуун кыргыз жананы Британиядагы 35 фермада иштеп жатат. Эгерде бул долбоор ийгиликтүү иштеп кетсе, компания квотаны келечекте дагы көбөйтүүнү көздөйт.